Эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы. Студияда мен Талгат Токтомушев. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 30 январда Бишкек шаарында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин аскердик медициналык кызматынын жаңы имаратынын ачылышына катышты. Ал бул объект улуттук коопсуздук кызматкерлеринин саламаттыгына кам көрүү аркылуу коопсуздук системасын чындоодогу маанилүү кадам экенин белгилеп, катышуучуларды куттуктады. Президент аскердик медициналык кызматтын тарыхына токтолуп, ал 1951-жылы өзүнчө түзүлгөнүн эске салды. Жаңы медициналык комплекс УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин демилгеси менен курулуп, жалпы аянты 15.000 чарчы метрди түзөт. Анда аскердик оорукана, операциялык блок, реанимация жана реабилитация бөлүмдөрү, ошондой эле заманбап диагностикалык жана санариптик медициналык жабдуулар каралган. Бул мекеме УКМКнын чек ара кызматынын 9-чу кызматтын аскер кызматчыларынын, ардагерлерди, пенсионерлерди жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн, ошондой эле башка күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерин тейлейт. Президент мамлекет мындан ары да күч түзүмдөрүнүн материалдык техникалык базасын чындоого көңүл бурарын айтып, жаңы шарттар кызматкерлердин милдеттерин натыйжалуу аткаруусуна жана коомчулуктун ишенимин арттырууга өбөлгө түзөрүн белгиледи. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев мамлекеттик бажы кызматынын коллегиясынын 2025-жылдын жыйынтыгын чыгарган жыйынына катышты. Минкап башчысы 2020-жылы мамлекеттик бажы кызматы 28 миллиард сом чогултса, 2025-жылы 157,4 миллиард сом жыйналып, киреше дээрлик 6 эсеге өскөнүн белгилеп, мындай жетишкендикке смарт бажы улуттук санариптик платформасынын иштей баштаганы өбөлгө болуп жатканын кошумчалады. Ал өз сөзүндө бажы төлөмдөрү республикалык бюджеттин киреше бөлүгүнүн 4/1 бөлүгүнөн ашыгын түзөрүн, акыркы жылдары ар бир кызматкерге туура келген жүктөм кыйла өскөнүн белгиледи. Толукталган планды өзгөртүлгөн, толукталган пландан да ашык аткарып бердиңиздер. 157,4 миллиард сом 2020-жылга салыштырмалуу силердики 6 эсеге өстү. Мына азыр эле санариптешкен смарт бажы улуттук санариптик платформасында мага тааныштырды. Эң башкысы аналитикалык материалдарды өз убагында тез чыгарып турган программалардан болсо, сиздердин иштешиңерге дагы жеңилдик болот. Мына мамлекеттик бажы кызматынын 2025-жылдагы отчеттук жылы ведомство үчүн системалуу реформаларды ишке ашыруунун жана институционалдык трансформациянын чечүүчү этабы болгонун белгилейм. Институционалдык трансформация, башкача айтканда, бажыдагы эрежелер, анын ичинде бажылык башкаруу жол жоболору заманбап, санариптик жана сервиске багытталган моделге ырат өттү. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик акчаларды текшерүү жана көзөмөлдөө системасын иретке келтирүү үчүн 2025-жылдын 23-июнунда жарлыкка кол койгон. Анткени мурунку система татаал, кайталанган текшерүүлөр көп убакытты талап кылган. Эмне көйгөйлөр бар эле? Бир эле мекемени бир нече орган кайра текшерет. Текшерүүлөр узакка созулат. Кээде керексиз иш сапарлар менен коштолот. Компьютер, электрондук система аз колдонулат. Баары үчүн бирдей түшүнүктүү эрежелер жок. Алдын ала үйрөтүү иштери анча жүргүзүлчү эмес. Азыр бизге бул боюнча Ысык Көл областынын прокуратурасынын бөлүмүнүн улук прокурору Нурмухамед Токтоналиевич суроолорубузга жооп берет. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Нурмухамед мырза, бизге президенттин 188 сандуу жарлыгы боюнча айтып берсеңиз. 2025-жылдын 23-июнунда Кыргыз Республикасынын президентинин мамлекеттик финансылык аудитти өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө 188 сандуу жарлыгы чыккан. Аталган жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары тарабынан мамлекеттик жана муниципалдык уюмдардын, ошондой эле мамлекеттик ишканалардын финансылык чарбалык ишин текшерүүлөрдү жүргүзүүгө жол берилбейт деп белгиленген. Тактап айтканда, укук коргоо органдары тарабынан финансылык аудиттин элементтерин камтыган көзөмөлдөө жана контролдоо иш-чараларын жүргүзүүгө тыюу салынган. Бүгүнкү күндө прокуратура органдары жарандардан финансылык бузуулар жөнүндө келип түшкөн арыздар, кайрылуулар же башка материалдар болгон учурда алар боюнча өз алдынча текшерүү жүргүзбөйт. Бул арыздар Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасына же финанс министрлигине караштуу ички аудит кызматына
жиберилип, алар тараптан тиешелүү корутундулар берген соң чаралар көрүлдү. Ошол эле учурда текшерүүлөр, тапшырманын негизинде текшерүүлөр боюнча жогоруда белгиленгендей эле эсептөө палата жана ички аудит кызматынын адистерин тартуу менен жүргүзүлүүдө. Анан айтсаңыз, жогоруда айтып өткөн режимди киргизүүнүн максаты эмнеде? Бул режимдин киргизүүнүн максаты бир нече көйгөйлүү тенденцияларды четтетүү болуп саналат. Алардын эң негизги көйгөйлөрүн атап өтсөк, булар мамлекеттик органдардын функцияларынын кайталанышын болтурбоо, ошондой эле текшерилүүчү субъекттердин ашыкча административдик басымдан коргоо, ошондой эле электрондук аудит маалымат системасын киргизүү болуп саналат. Рахмат, сизден суроолорубузга тиешелүү жоопторду алып алдык. Биз болсо программаны улантабыз. Билим берүү тармагындагы инфраструктураны жаңылоо келечек муун үчүн жасалган эң чоң инвестициялардын бири. Жетөгүз районунда бул багытта дагы бир маанилүү долбоор ишке ашып жатат. Келечек муундарга заманбап мектеп куруп, аларга шарт түзүү бүгүнкү күндүн талабы. Теманы Нуржан Дөөткулова улантат. Жетөгүз районунун Кызыл Суу айылында Эркинбек Гапаров атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин жаңы имараты курулуп жатат. 275 орунга ылайыкталган заманбап мектептин курулушу бүгүнкү күндө активдүү жүрүп, учурда имараттын сырткы дубалдары көтөрүлүүдө. Мектептин сметалык баасы 102 миллион сомду түзөт. Курулуш иштерин жүргүзүп жаткан адистер имарат сапаттуу материалдар менен салынып жатканын, бардык заманбап курулуш талаптарына жана билим берүү стандарттарына толук жооп берерин белгилешүүдө. Курулуш компаниясынын мастери болуп эмгектенем биякта. Курулуш компания, биздин курулуш компания бул 275 орунду мектепти долбоорун 102 миллиондун сумманын алкагында утуп алганбыз. Азыркы учурда өзүңүздөр көрүп тургандай пайдубалы курулуп бүтүп, буюрса бир жакын арада экинчи этаждын, экинчи кабаттын плиталарын басып, уже кыршасын жабалы деп турабыз, жабуу алдында турабыз. Азыркы учурда курулушта 29-30 чамалуу киши иштеп атат. Курулуш боюнча жүрүп аткан курулуш иштеринде мен толук кандуу сапатына жооп бере алабыз. Анткени бул дегеним, бул курулуш дайыма Госстройдун көзөмөлүндө, технадзорлор келип постоянно көзөмөлгө алып турушат. Курулушчулардын айтымында жаңы мектеп келечек муундарга 100 жылдан ашык кызмат кыла тургандай бекем жана ишенимдүү болуп курулууда. Бул билим уясы окуучулар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп, мугалимдердин ишине да кеңири мүмкүнчүлүк ачмакчы. Ушул мектептин ордунда Эркинбек Гапаров атындагы мектептин негизги корпусу болгон. Ал авариялык абалда болгондугуна байланыштуу бузулуп, балдарга орун жетишпей ушул мектеп курулуп атат. Бул мектеп 275 балага эсептелинген. Проектний сметный документациясы боюнча 120 миллион болчу. Тендерден кийин 102 миллионго ушул подрядчик утуп ишин жүргүзүп атат. Жаңы мектептин пайдаланууга берилиши менен Кызыл Суу айылынын билим берүү тармагында сапаттуу өзгөрүүлөр орун алып, окуучулар заман талабына ылайык билим алууга шарт түзүлөт. Нуржан Дөөткулова, Батыр Абиев, Ысык-Көл жаңылыктар үчүн Жетөгүз районунан. Ысык-Көл райондук мамлекеттик администрациясы 2025 жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгын чыгарган жана 2026 жылга карата милдеттерди тааныштырууну камтыган коллегия өткөрдү. Коллегиялык жыйында Ысык-Көл районунун 2025 жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүсү каралып, жыл ийгиликтүү жыйынтыкталганын белгиледи. Райондо 100дөн ашык долбоорлор ишке ашырылып, мектептердин, бала-бакчалардын, фаптардын курулушу, айылдарга таза суу тартуу, өндүрүштү өнүктүрүү, жолдорду оңдоо жана айыл ичин асфальттоо иштери активдүү жүргүздү. Туризм тармагында да өсүш камсыз болуп, 2025 жылы Ысык-Көл районуна 2 миллионго жакын турист келген. Райондун жылдык бюджети 1 миллиард 800 миллион сомду түздү. Коллегияда 2026 жылга карата экономиканын негизги тармактарын өнүктүрүү, инвестиция тартуу, жаңы жумуш орундарын түзүү, социалдык инфраструктураны жакшыртуу жана туристтик аймактын дараметин арттыруу боюнча конкреттүү пландар коюлду. Бүгүн кезектеги Ысык-Көл райондук администрациясынын коллегиялык жыйыны болуп өттү. Негизги
бүгүнкү жыйында бир маселе каралды. Бул 2025 жылдагы Скөл райондук администрациясынын социалдык экономикалык жактан аткарган иштердин жыйынтыгы жана ошондой эле келген 2026 жылкы боло турган иштерге багыттарды аныктоо болуп эсептелди. Ал эми албетте биз ушул бүгүнкү коллегиялык жыйында ушул 25 жылы болгон иштердин баарына бир сарысып салып, анализдеп, коллегиялык жыйында ушул жетишкен ийгиликтерибизди, мүчүлүктөрүбүздү карап, чечимдерди кабыл алдык. Жетишкендерибиздин баарын белгиледик. Ошонун ичиндеги айрым мүчүлүктөр да бар. Аны да өзүбүзчө белгилеп, керектүү чечимдерди кабыл алдык. Андан кийинки жылга кайсы багыттарды өнтөбүз, кандай кылып иш алып барабыз, ошонун баарын коллегияда карап, чечимдерди кабыл алып, бүгүн коллегиялык жыйында өткөрдүк. Тоңдо жасалма мөңгү пайда болду. Азыр Күнчыгыш айыл аймагына караган эски Кайнар деген аймакка муз тоңдуруу иштери аткарылууда. Аны жаз келери менен сугатка пайдаланышат. Азыр аймакта түтүктөр орнотулуп, суу тоңдурула баштады. Бул боюнча байланышта кабарчыбыз Жазгүл Сатаева кененирээк айтып берет. Саламатсызбы кесиптеш? Айтсаңыз, азыр бардыгына кызык болуп жаткан муз тоңдуруу иштери боюнча айтып берсеңиз. Рахмат, Талгат. Муз тоңдуруу иштери Күнчыгыш айыл аймагында эски Кайнар деген жерде аткарылып жатыптыр. Жергиликтүүлөр бул ыкманы сугат суунун тартыштыгынан улам биринчи жолу уюштурууда. Кеткен чыгымдарын өздөрү жапырт чогултуп, азыр түтүктөр жаңы орнотулуп, суулар жаңгырлатылып, тоңдурулуп баштады дейт. Негизинен 600 метрлик 50-лүк труба керектелген. Бул боюнча жеринен жергиликтүү тургундардан атайын интервью алдык. Жакшы болсо кийинки жылдары дагы тоңдуралы деген оюбуз бар. Ар бир ушул жерде 15 түтүн жашайбыз. Ошолорду 3000ден чыгарып, ушу шлангилерди алып тоңдуруп жатабыз 50-лүк шлангилерден. Сунуштайбыз Кыргызстандагы элдери ушу бизге окшоп тоңдургула акшында бош кетип аткан сууларды. Анан айтсаңыз, кесиптеш, ошо жергиликтүүлөр тоңдуруп жатат музун. Анан айдоо жерлерине эмнелерди эгишет экен? Бул аймакта тургундардын 50 гектардан ашык айдоо жерлери бар экен. Айыл жергеси болгон соң алар жер иштетүү менен алектенишет да. Жазында көбүн эсе көп жылдык чөп жана арпа себилет. Картошка дагы жакшы бышат деп маалымат беришти. Азыр аймакта бир канча куб мөңгү тоңдурулду. Картошка айдалат, арпа бузулуп беде карыгандан кийин арпа себилет. Көпчүлүгү беде да. Дагы ийгилигин берсе, мындан да көбөйтүп, ушу коктун ичине кышкы чыгып кетип аткан булактын суусун ушу жака тоңутуп алуу үчүн кийинкиге пайдасы тийсин деп ушул иш аракетти көрүп атабыз. Жалпы ушул жердин тургундары жакшы эле болду, Куба. шлангилерди установка кылдык. Дагы эми ийгилигин берер. Рахмат, кесиптеш, берилген маалыматтар үчүн. Биз болсо программаны улантабыз. Чолпон Ата шаарынын Бактуу Дөлөнөтү айылында жаңы фельдшердик акушердик пункт ачылды. Медициналык мекеме Кувейт коомдук фондунун каржылоосу менен курулуп, пайдаланууга берилди. Жаңы ФАП 3000ге жакын калкка медициналык кызмат көрсөтүүгө багытталып, заманбап шарттар менен камсыздалып, тийиштүү медициналык жабдуулар менен толукталды. Айыл тургундары үчүн маанилүү болгон бул социалдык объекттин ачылышынан кабарчыбыз Асель Тилек кызы сөз кылат. Ысык-Көл районунун Бактуу Долоноту айылында көптөн күткөн кубанычтуу окуя болуп, айылдагы алгачкы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жаңы имараты пайдаланууга берилди. Салтанаттуу ачылыш азем Кувейт мамлекетинен келген дем өрүүчүлөрдүн, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жана айыл тургундарынын катышуусунда өтүп, кызыл тасма кесүү менен расмий түрдө ишке кирди. ФАП биз үчүн абдан маанилүү. Мен жогоруда айткандай, бүгүн өлкөбүздө бүт баардык жактан, экономикалык жактан, социалдык жактан, бүт баардык тараптан өсүп өнүгүп атат. Албетте биз эң көңүл бурчу нерсе бул элдин ден соолугу. Мен ойлойм, бул жерде биздин медиктер албетте жакшы медиктер менен биз камсыздап, элге, журтка жакшы ушул жерде биздин медиктерибиз кызмат кылыш керек, аны жасаганга милдеттүү деп эсептейм. Бул имараттын түптөлүшүнө Чолпон Ата шаардык кеңешинин депутаты Асель Сейталиеванын салымы чоң. Ал буга чейин Чолпон Ата шаарындагы жалпы дарыгердик практикалык борборунда эмгектенип, Бактуу Долоноту айылында медициналык мекеменин жоктугун жакшы билген. Ошондуктан шаардык кеңештин депутаттыгына аттанганда инвесторлорду тартуу анын негизги максаттарынын бири болгон.
Негизи бул Бактуу Долоон Ото айылында өзүнчө ушундай имарат жок болчу. Андан кийин жылдын 24-жылдын 16-декабрында Арабтардын фондуна Smart Generation коомдук уюмуна кат менен кайрылып, алар жок дешкен жок. Алардын жардамы менен, макулдугу менен 15-апрелде ушул имараттын курулуш иштери башталды. Бүгүнкү күндө мына ачылышына күбө болуп отурабыз. Биз саламаттык сактоо тармагына гана эмес, билим берүү жаатына да көмөк көрсөтүүгө аракет кылып келебиз. Чолпон Ата шаары курорттук шаар болгондуктан миңдеген туристтер келет. Ошондуктан бул фаптын иши калкка жана шаарга чоң пайда алып келет деп эсептейм. 200 чарчы метр аянтта элеген медициналык мекеме оорулардын алдын алуу, биринчи медициналык жардам көрсөтүү, энелердин жана балдардын ден соолугун коргоо жана чыңдоодо талап кылынган бардык шарттар, медициналык жабдуулар жана инвентарлар менен толук камсыздалган. Бул убакка чейин биз тиги жерде эле кичинекей конторада 4 комнатада эле тыгылып иштечү элек. Ушунча чоң населенияны кабыл алыпчы. Эми биз жерге демөөрчүбүз бизге мына монтип УЗИ аппаратын алып келип берди, жапчаңы болгон эмелер менен гинекологический осмотр баарын карашат экен. А бул жерде болсо 2 аппарат, бул выездной, муну үйүнө көтөрүп барып дагы жаткан больнойлорду ушул 2 менен тартып карай алабыз. Могу 2 жакшынакай жаркыраган бүгүнкү ушул ачылып аткан эмканабыз ушул элдин ден соолугуна кызмат кылган жакшынакай эмкана болсун деп ушунда иштеп аткан кыздарыбыздын иштери иликтүү болсун деп айткыбыз келет. Жаңы фельдшердик акушердик пункт 3000 чукул айылдын тургундарына туруктуу медициналык кызмат көрсөтөт. Муну менен калктын саламаттыгын чыңдоого, оорулардын алдын алууга жана алгачкы жардамды өз убагында жеткиликтүү кылууга маанилүү салым кошмокчу. Айсел Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык көл жаңылыктар үчүн Ысык көл районунан. Балыкчы шаарында жаштарды туура жолго үндөө улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу боюнча иш-чара өткөрүлдү. Мектеп окуучулары менен мугалимдер тарбия башаты болгон адептүүлүк саптары туурасында кеңири пикир алышты. Агартуучулар улуттук каада салт жана үрп адаттарды аздектөөгө чакырышты. Темага кесиптешим Жанара Сагындыкова токтолот. Мария апа бир катар жыл агартуу тармагында эмгектенип, көптөгөн окуучуларды уядан учурган. Бүгүнкү күндө ардактуу эс алууда болсо да, жаштарга ар дайым акыл насаатын айтып келет. Бул ирет Балыкчы шаарындагы китепканага келген окуучуларга ардегер адептүүлүк, улуттук каада салттарды аздектеп, улуулардын баскан изин биле жүрүүгө чакырды. Кийинки жаштарга биздин кыргыздын менталитетин өнүктүрүү боюнча Манасты окугула, Манаста бардык тарбия таалимди алаканга салгандай кылып айтып көрсөтүп да турат. Биз кайдан келгенбиз, ошонун баары бүт ошол Манастын китебинде баары айтылган. Андан тышкары ушул библиотекада салт боюнча, үрп адат боюнча ушунчалык сонун китептер бар. Ошону дагы алып окууга ата-энелер сиз көмөктөш болгула. Жаш муундарда адептүүлүккө, ыймандуулукка жана билимдүү болууга үндөгөн тегерек столдун жүрүшүндө окуучулар ардагер мугалимге жана китепкананын жааматына кызыккан суроолор менен кайрылышты. Демилге көтөргөн мугалимдер бул сыяктуу иш-чаралар окуучуларга дем берип, тарбиялык мааниси да зор дешет. Каада салттарды, улуттук наркты унутуп, башка чет мамлекеттин таалим тарбиясына көбүрөөк басым жасап атат. Ошондой эле улууну урматтап, кичини ызаттаганды унутуп баратабыз. Көпчүлүк нерсени чет мамлекеттин таалим тарбиясына көп багыт жасап алганыбыз бул аябай өкүндүрөт. Ушундай болгон иш-чаралар көбүрөөк өтүлсө, балдар үчүн дагы, окуучулар үчүн дагы жакшы иш-чаралардын бири болот деп эсептейбиз. Иш-чаранын алкагында окуучулар үчүн макал лакаптарды айтуу, мааниси жана мазмуну боюнча түшүндүрмөлөр берилди. Соңунда келечек элер үчүн шахмат боюнча да мелдеш уюштурулган. Жанара Сагындыкова, Сталбек Сабанчиев, Батыр Абиев, Балыкчы шаары. Сиздер жаңылыктардын кечки чыгарылышына назар салдыңыздар. Эмки эфирден амандашканча, эс алуу күндөр көңүлдүү улансын.